Наполеон тортун 8-классымда жасап, кирешеге чыккам десем ишенесизби? Анда видеону аягына чейин көрсөңүз, өзүм билген рецепт менен сиздер менен да бөлүшөм. Ооба, мен 8-классымда кулинария курсунда 1 ай окуганмын жана алган билимимдин баарын ушул блокнотко жазып калтырганмын. Ушул убакка чейин канча жолу жасасам да бир да окшоп чыкпаган убактысы болгон эмес. Ал эми бул жерде болсо 2 торттун ингредиенти: масло менен сгущенка кремне, ал эми пампушка, жумуртка, разрыхлитель, каймак, камырына ушундай жууп жумшак камырды даярдап, 10 бөлүккө бөлүп холодильникке салып турабыз 20 минутага. Холодильникте тынган камырыбызды алып, баардыгын жууп кылып жайып, бир-бирден бышырып алабыз. Андан соң кремне, масло менен сгущенканы аралаштырып, крем кош кылып сүртүп, сыртын өзүбүздүн фантазиябызга жараша кооздуп алабыз. Бышканда катуу болуп бышат, бирок эч кандай пропитка кылуунун кереги жок. Кремибиз өзү жуп-жумшак кылып коет. Бүгүн бир тууган инимдин туулган күнү. Бул тортду аябай жакшы көрөт. Өз колдорум менен даярдап, доставка кылып салып бердим. Барып оттуктай албасам дагы, бир аз болсо да сүйүндүрүп койдум. Принесет тебе мой голос издалека. Не разделят нас даже тысячи морей. Верь, я с тобой, духом и